Кандайсыңар жаңы жылыңар менен? Ой, мына кирип келди жаңы жыл. Көптөн күтүп аткан, жылынып аткан, жайынданып аткан, итогу отчет кылып аткан, бир жумалап дасторкон дайындап аткан жаңы жыл бир секунд эле кирип келет го. Айтмакчы, мен кечээки видеомдо айта кеткем, өтө жулунбаш керек деп. Ошол мен быйыл ушу жулунган жокмун. Эмнегедир? Мен ушуга чейин эле мынакей чын ачык сөз, ак сөз, жаңы жыл дегенди мен аябай ответственно, отчетно аябай карачумун. Бир жума мурун дайынданып, бир жума мурун список тизип, бир жума докун, бир ай мурун список тизип, бир жума мурун эле алып баштайм четинен керектүү азыктарды. Анан 31 декабрда ровно прям 12:00 дасторконум даптайым болуп, эң керектүү, мен жакшы көргөн, мен сүйгөн селедка под шубой. Мен ушунча жылдан бери жасап келдим. Оливье, холодец, таттуулар, чакчак, борсок мен өзүм колум менен жасаганды абдан жакшы көрөм. Анан ушуга чейин өзүм колум менен жасап келгем. Азыктардын баарын это так утомительно, конечно, но это приятный хлопоты дейт. Быйыл, к сожалению, мен жумушта болуп, колум бошобой, көбүрөөк жоопкерчилик уулум агоду. Ал колунан келгенин жасады. Айтор ошентип жаңы жыл тостук. Оливьесиз, селедка под шубасыз жаңы жыл тосулуп калды. Сизде кандай кызыктар болду? Анан кийин 1 январда келип жакшынакай болуп жумушума келип калдым. Баса азыр мантип пауза жасайбыз.